Жашоодо сынган күндөрүң болот, турган күндөрүң болот. Бүгүн 17 январь Ирчи Бегимай Бекбоева узакка созулган оорудан улам 32 жашында көз жумду. Бир айдан кийин тагыраагы 27 февраль 33 жашка толмок. Бул тууралуу анын кесиптеши Дайыр Исмадияров социалдык баракчасына жазды. Бегимай Бекбоева 1990 жылы 27 февралдан Арын облусунда жарык дүйнөгө келген. Ырчынын ата-энеси дагы чыгармачыл адамдар. Атасы Кодол Токторбек Бекбоев, апасы актриса Жаңыл Кудайбергенова. Бегимай Бекбоева ырчылыкка алгачкы кадамын Эхбайке аттуу ыры менен кадам таштаган. 2019 жылы ден соолугун начарлап, операция аркылуу башынан шишик алдырганын билдирген. Ал эми 2020 жылы ал уулду болуп, аны өзү тарбиялап келген. Учурда ырчынын артында 3 жашар баласы калды.